Assalamu алейкумдар, урматтуу мекендештер. Мен кайрадан Зак күчмен сиздерге бул Болот Темиров боюнча айтып кетейин. Көчөгү мурдан эле тилекмат жөнүндө айтпадым беле? Эми бул негатив көрө албас ичитар кайра бир жырткыч пайда болуптур. Баягы эле биздин президентибиз Садыр Кожоевич Камчыбек Ташиевке эле асылып аткан. Мынча карыз алды, анан мынча карыз мынча миллиард алыптыр, эми ушу кантип кутулат, анан кийин карыздар кантип кутулат деп эле баш ооруп атат. Бул жана Глоб медиада журналист киши экен да, өзү деле 40тан ашып калган киши экен. Эми жаңы эле тилекматты айтып кутулсам, эми мунусу пайда болду эми. Көрүп аласыздар, тынчып калды эле жастан бери. Былтыр күздөн бериби, жайдан бери. Эми быйыл пайда пайда болуптур, кайра пайда болуптур да. Ушуларга ответ за ответ кайтарып кетейин эми булар экинчи чыккыс кылып интернеткечи. Бул эмне деген киши я Болот Темиров деген Глоб медианы алып барган. Бир жолу да байкап калгам, жазындабы, күзүндөбү, аны көңүл бурган эмесмин да мынчалык. Анан муну да сындырып кетейинчи, ордуна коюп кетейинчи дедим да. Эми бул сага эмне жок эми айтсаң, сен башыңды эмне оорутасың Болот Темиров? Өзүңө улуу киши экенсиң. Анан ушундай болбойт да, жамандап, жакшы президентти колдоп аткан адам баарын кайра бузук аны бөлүп, жарып неме эле, митинг кыласың го өзүңчө эле. Анда неме эле доказательство сыяктуу эле акчаларын баарын рекламасына шуну кылып алган, кайра көрсөтүп, тиягын кайра биякты көрсөтүп, бүт жактарын көрсөтүпчү. Андай болбойт да. Колуңан келип жаныбар сүйлөбөйсүңбү? Садыр Кожоевич, Камчыбек Ташиев мондайларды, айбандарды мондай ютубтардан чыгарып жамандаттырып, көрө албастык кылган ичтарларды охрана, телеохранительдерди жөнөтүп карматкыла, мондайлар болбойт. Ошончо жылга чейин кескиле. Мондайларды модадан кете элек экен дагы элечи. Силерден нерв кылып элдин баарын башын айлантып ызы чууга салып атат да, мындай айтканда. Мондайлар кармагыла эртерээк. Садыр Кожоевич, сен бир эле сөзүңөр го Камчыбек Ташиев досуңарга айтып койсоңор эле конкретный кылып туруп кармап келишет дагы. Экинчи сүйлөбөс кылып интернетти чыкпагандай кылып кармап туруп такалап койгулачы ушундай адамдарды. А то надо ел. Менин да нервиме тийип бүттү. Көзүмө көрүнбө десем эле кайра күчөйт го жайнашып эле. Бирок Садыр Кожоевич, Камчыбек Ташиев, сиздер аябай катуу иштеп атасыз. Жанагы Сулайман Султан менен Ибрагим Пашадай эле дос болуп, кандос болуп, бириңердин сөзүңөрдү эки кылбай конкретно иштеп Кыргызстанга сонун кызмат кылып атасыздар. Анан бул көрүп аласыздар, ортодон чыгып эле анан монча миллиард карыз болуп кетиптир, анан кантип кутулат деп, как будто андан карыз Болот Темировдон карыз алып алгансыпчы Садыр Кожоевич. Эми ал общение армасаң печенье жейсиң деген сөз бар го, ага эмне башын оорутат эми, өзү билет да, кайсы маалда канча алат. Мурунку састыктардай болуп эми сазга тыгып кетпей, ошо мээсин иштетип, анан ошонун менен карыз калса деле кутулуп акырын чекесинен. Ошончо жылга проект түзүп, правила менен иштеп атат да турабы? Общение кармабасаң аяктан печенье жейсиң дегендей. Ага эмне башың оорутасың Болот Темиров? Тилекмат жетишпей турган эми сен калган турбайсыңбы? Өзү билет да канча жылга сүйлөштү чет мамлекеттер менен дос болуп, канча бюджетке канча акча түштү, карызды качан кутулат, ага эмне ал сенин ишиң бар? Ишиң жок да, ал өздөрү билет да турабы, өздөрү мээс иштеген үчүн, акылдуу болгон үчүн өзгөчө мурунку президенттердей саска тыгып кетпесе болдубу главный? Кутулуп, ордуна коюп, өзгөчө болуп чыкса болдубу? Элдерге мындай баалап, элдер колдогондой болсо болдубу? Анан каякта эле тоон томкор асман сүйлөй бербей. Мондой концертиңди чыт да, анан 5 мүнөттүк деле чыгарып коюптурсуң, аны деле кыйрат деле киши көрбөптүр. 5000 эле киши көрүптүр. Бүт ушу айбан жырткычтардын биринен бири артынан чыгып эле мени ответ за ответ кайтарып, ушу мен дагы болушуп турайын дедим ушу президентибиз Камчыбек Ташиевке. Жакшы иштеп атат, андай көрүп албастар көрүнбөй элечү менин көзүмө да, ичитарлар, жырткычтар. Аларга эмне тийишесиңер? Элдин баарын жаман көрсөтүп. Жакшы эле иштеп атпайбы? Эмне көзүң сокурбу же дүлөйсүңбү же көзүң эмне көрбөйбү? Же кайсы жылда жашап атасың азыр? 21-кылымдасыңбы же 20 жылымда жашап атасыңбы? Ошону ойлонуп туруп сүйлөсөң дагы, урдуруп анан кийин жамандап, анан жаман жерин издеп, жакшы жерин мактабайчы. Элдер эмне сокурбу? Элдин баары эле көрүп атып эле мактап атышпайбы? Жакшы жерлерди бүтүрүп атат. Сен каяктан пайда боло калдың невидимкада болуп? Мындан көзүмө көрүнбөй чыктыңбы Болот Темиров? Тилекмат такалап кетсем эми сен пайда болдуң. Эми сенден дагы кимиси пайда болот экен дагы. Короче, барып кечирим сурашың керек. Сен бүгүн эмес, эртең бир ушул жумабы, 1-2 күн ичинде сени кайра эле барып кечирим сурайсың. Экинчи чыккыс кылат. Өткөндө байкабай калган го дейм. Мен байкап калдым ошо. Мен кайтарып кетейин. Эч ким сүйлөбөй атса мен сүйлөп кетейин деп. Ага эмне башың оорутасың? Канча карыз салат, канча жери бүтүрүп атат. Жаман жерин чукулайсыңар да, бирдеме болсо жакшы жерин мактабайчы. Жакшы эле нерселерди бүтүрүп атат. Канча деген үй берилип атат, бүт пенсия, айлыктар көтөрүлүп, көп курулуштар ачылып дегендей. Эмне көзүңө май басып калганбы? Көзүңдү тазалап турган кайра сүйлөчү, туура сүйлөөнү үйрөнүп чыктыңбы? Аларга сайылбай. Алар жакшы эле иштеп атат. Башын оорутпа алардын, нервине тийбей. Алар эмне 8 саат уктап атыптыр ишке кошуп. 4 саат уктап атат. Канча деген күнү түн уктабай, элдерге кызмат кылып, элдин адамы болуп, азыркы учурда катуу иштеп аткан учуру. Кой анда мешейт кылба, мындайын көзүм көрмөк уктуңбу? Мындайын көрбөйүн сендей адамдарды.